Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Жараткан Алла Тааланын бир суноосунун үстүндө турабыз. Биз сиздер эч качан унутпашыбыз керек. Инсан Алла Таалага муктаж. Эч качан унутпашыбыз керек алсыздыгыбызды, жана бу дүйнөдө сыноодо экенибизди. Жараткан Алла Таала Кур'анда куллу нафсин даикатул маут, ар бир жан өлүмдүн даамын сөзсүз тартат дейт. Мусулманбы, кафырбы, пайгамбарбы, жөнөкөй адамбы, айырмасы жок. Ва наблукум бишарри вал хайри фитнатан ва илайна туржаун. Биз силерди сынайбыз. Жамандык менен да, жакшылык менен да, жана баарыңар силер биздин алдыбызга кайтып келесиңер деп Алла Таала айтат. Алла Таала жашоо берип сынайт экен, кээде өлүм берип сынайт экен, кээде ден соолук берип сынаса, кээде оору берип сынайт экен, кээде байлык бийликти берип сынаса, кээде байлык бийликти алып коюп сынайт экен туугандар. Ошондуктан бул дүйнө сыноо дүйнөсү. Биз бу сыноону качан ийгиликтүү, качан ушуну биз жакшы жеңип өтө алабыз, качан пайгамбарыбыздын сүннөтүн кармасак. Жараткан Алла Таала Кур'ани Каримде وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. Биз силерди сөзсүз сынайбыз. Бир аз коркунуч менен, бир аз ачкачылык менен, бир аз силердин жаныңарды кемитип, бир аз силердин мал мүлкүңөрдү кемитип, мөмө жемишиңерди кемитип, ошо сыноодо башына кайгы жеткенде кимде ким, бунун бардыгы Аллага таандык, биз дагы Аллага кайтуучубуз, бардыгы Алланыкы деп айткан сыноого сабыр кылгандарга ушуларга куш кабар бергин деп айтылган. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, ислам дини текеберликтен, менменсигендиктен, зулумдуктан тыйгандай эле, үмүтсүздүктөн дагы, паникага түшүп коркуп калгандан дагы тыюу салат. Үмүттө болгула дейт. Биз азыр бүгүнкү күнү бири-бирибизге көңүлүбүздү көтөрө турган, бири-бирибизге жардам бере турган, бири-бирибизге дуа кыла турган ушундай учур келди. Эч качан бири-бирибизге үстүбүзгө күлбөйлү, биз бири-бирибизди күнөөлөбөйлү, сенен кетти дебестен, биз өзүбүздүн этиятсыздыгыбызды, тартипсиздигибизден ушуну күнөөлөйлү туугандар. Ушундан улам келиңиздер баарыбыз башыбызга келгенге сабыр кылайлы. Сабырдын түбү сары алтын. Биз бүгүн дагы Кудайга шүгүр тынч жашап атабыз. Курсагыбыз ток жашап атат, бир аз сыноо болуп атат. А болбосо экинчи дүйнөлүк согушта миллион деген адамдар кырылып кеткен. Согуштарда туугандар, чоң-чоң ооруларда, жер титирөөлөрдө чоң-чоң шаар кошо бир күндө жок болуп кеткен. Карасаңыз канча деген адамдарга кепил насип болгон эмес. Канча деген адамдар жуулган эмес. Канча деген адамдардын жаназасы окулбай калган, жерге берилбей калган. Бүгүн Кудайга шүгүр дейли бир жак тарабынан. Ошондуктан бүгүн албетте башыбызга ушундай оор күн келип атканда канча адамдар көз жумуп кетти. Булардын бардыгы пайгамбарыбыз айткан, ыймандуулардын башына келген бул эпидемия аркылуу өлсө, ал шейит болот деген. Шейиттин даражасы өткөндөрдү Алла Таала мээримине алып жайын бейиштен кылсын. Албетте ооруп аткандарга Алла Тааланын бардыгына шифаи камил, ажил, мустамир ата кылсын. Толук шифа, тез аранын ичинде шифа, Алла Таалам туруктуу шифа берсин. Келиңиздер, урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу кыргыз калайык эли, кыргызстандыктар, баарыңыздарды мынакей биз ынтымакка, биримдүүлүккө, сабырдуулукка, тартиптүүлүккө, бири-бирибизди туура түшүнүүгө чакырабыз. Жараткан Алла Таала баарыбызга жар болсун. Бири-бирибизге материалдык колдоо көрсөтө албасак дагы жылуу сөз менен колдоо көрсөтөйлү. Жакшы сөз менен көңүлүбүздү бири-бирибизди көтөрөйлү, чөкпөйлү, үмүтсүз болбойлу туугандар. Үмүттө болойлу дайыма. Кудай кааласа бардыгы жакшы болот деген жакшы үмүт менен буйурса бул күндөр дагы башыбыздан өтөт деген. Бу дүйнөгө көптөгөн ааламда өзгөрүштөр, ааламда ушундай сыноолор болгон туугандар. Кудайга шүгүр азыркы сыноо ал сыноолорго караганда жеңилирээк десек болот туугандар. Кудай кааласа бул да жакшы болуп кетет. Албетте буну биз тамаша дагы көрбөй, паникага түшүп дагы коркуп үмүтсүз болбой,
тескерисинче этияттуулукту, тартиптүүлүктү бекем кармаганча жараткан Алла Тааланын тагдырына тан берип, эгерде башыбызда ушундай кыйынчылык болуп калса, туугандарыбыздын жана башка Алла Тааланын тагдырына тан берип, татыктуу узатып, ал эми ооруп аткандарга дуа кылып алардын көңүлүн көтөрөйлү. Кудай кааласа Алла субханаху ва тааля жакшы күндөрдү баарыбызга насип кылсын, элибизге, журтубузга ынтымак, биримдүүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.